Жаш Мун коомдук фонду Талас облусундагы сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү жана социалдык жардамдардын жеткиликтүүлүгүнө болгон укук долбоорун жүзөгө ашырууда. Долбоордун максаты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз айрылуу катмардагы адамдарга колдоо көрсөтүп, акысыз юридикалык кеңеш берет. Аз камсыз үй бүлөлөргө юридикалык жардам көрсөтүү боюнча, консультациялык жардамдарды көрсөтүү боюнча атайын окутуулар жана юридикалык консультациялар көрсөтүлүп жатат. Негизинен чогулган адамдар менен сүйлөшүү жолдору менен негизинен чыгып атат. Ар бир эле азыр Кыргызстанда ар бир экинчи адамда эле ушундай проблемалар болуп атат. Жаш Мун коомдук фонду Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланып, калктын айрылуу катмарында жашаган үй бүлөлөр менен иш алып барат. Ушундай тренингтердин өтүп атканы, семинарлардын өтүп атканы абдан элдин катмарынан эң жакшы да. Түшүнбөгөн адамдар бар, пособие жөнүндө эмне экенин билбеген жаштар бар. Мен өзүмчө абдан сүйүнүп атам. Келип, элге түшүндүрүп, дагы будан да көп келсек болмок. Кыргыз ССРда жашап атам, менин адамдык укугум бар деген адамдарга абдан жакшы. Семинардын жүрүшүндө Германиянын Кыргызстандагы ыйгар муктуу элчиси онлайн режиминде семинардын ишине ийгилик каалады. Мен бул жерден өзүм укугумду билип атам. Көп нерсе билбечим, билип атам. Ушу жакшы. Негизи ушу болуп турган жакшы экен семинар. Анча-мынча карапайым элдер ушу жөнүндө маалымат алып. Мындай семинарлар облус аймагындагы бардык райондордогу аз камсыз болгон үй бүлөлөр арасында өткөрүлүп, жардамдар көрсөтүлөт. Бегай Масымбаева, Орузбек Бейшебаев, Манас району.